негизи чыгармачылык менен динди бир алып кетүү мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи моменттерди кой. Аябай острый моменттер, да. Это сложно. Но говорят, что можно, вот, но пока у меня не получилось. Пока у меня не получается. Мени көрсөтүп койдуңуз го экөө. Вижу, что можно, но пока не получается, дейин да. Эми адамбыз да биз күнүгө өзүбүз менен күрөшөбүз. Азыркы учурда тенденция катары ушул бир жакшы жашоону, жакшы бир кулк мүнөз, бирөөгө бир жылуу салам берүү, жылмаюу. Насколько это важно. Насколько это важно, да. Вот азыркы учурда эң кымбат нерсе бул мындай ата-энең менен отуруп, телефонуңду жаап, бир жарым саат сөз сүйлөшүп, общение кылып, чай ичүү азыр кымбат болуп калды. Ушуну кыла албай калдык. Ушуну сатып ала албай калдык. Инстаграмда бир видео жүрөт го, самый дорогой ужин депчи. Анан бир бала ата-энеси менен отуруп, чогуу чай ичип, монтип, эме домашняя обстановкада эле каткырып күлүп кушайт да. Вот самое дорогое депчи, хоть любой ресторан, любой тамакка караганда, вот когда родители рядом, твои дети, там супруга, все бегают, и баарыңар за трапезой отурасыңар так. Вот эта атмосфера, да? Хотя раньше же ушундай эле болчу да, мисалы, айылда жүргөндө дети, да, вот чоң атам толтура внуктары каникулга барабыз, келебиз, кечинде сөт өчөт, аякта 7-8ден кийин сөт өчөт, чырак менен койдуң, тамак бышат, ошондон кийин бышат, и баарыбыз отуруп, баарыбыз бирден Куран окучубуз. Чоң атам дуа кылып тургандан кийин отуруп ушул жакта хахахихи тамак жеп, вот насколько это вот эме да, эсте калат да. Потому что сейчас мы вроде дома кушаем, или мурункудай атмосфера жокпу, то ли телевизор коюлуп калат, то ли бир башка бир тема болуп калат. Может, там болот, бирок как-то свет өчүп, ошо чырактын жанында турган атмосфера чыкпай атат да, не кажется вам? Силерде башкараак болуш керек, просто мен өзүм үйүмдү айтат. Силерде чырак бар беле деп Бир жакшы сөз бар да. Бир жакта болгон бардык жакта болот, бардык жакта болгон адам эч бир жерде болбойт дегенчи. Ошол в моменте, если ты там, Да. дома, мне кажется, ты везде, да. Какие слова, да, Байке? Денис Байке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Просто вот то, что Умар говорит, как раз именно на самом деле у человека вот его восприятие формируется из состояния, из его эмоционального состояния. Чем ярче эмоциональные моменты в жизни, тем глубже они оседают в памяти и в сердце человека. И из-за того, что вот эти моменты, они были такими теплыми, искренними, эмоциональными, они сохранили вот этот свой свет, свою теплоту. Поэтому, по сути, мы в своей жизни должны создавать как можно больше вот этих эмоциональных состояний. Да, вот в наших семьях побольше проводить время с детьми, побольше проводить время с супругой, побольше создавать вот эти эмоциональные ситуации для детей. Потому что это будет влиять на их дальнейшую жизнь и на отношение к жизни. Чем счастливее дети будут в семье, тем счастливее они станут потом в жизни, да. Байке, уже съемку начали, что ли? Да, мы давно начали, да. Да что, блин, что айтып койсоңор болмок экен, я так кайра серьезно баштайын. Здравствуйте, баштабайбыз ба, андай жок ба? Андай жок. Все, Байке. Я думаю, что-то Байке уже начал по-серьезному отвечать, а я такой на расслабоне слушаю, как будто... Все, бисмилля, кеттик анда, 1-2-3. Мотор. Чындыгында Акбар Байке бүгүнкү күндө заманыбыздын залкар адамдары, себеби ушул кишилер менен замандаш болуп калганыма мен да өтө жакшы сыймыктанам. Баарыңыздар менен. Себеби Чок ажекебизди көрүп калдык, көп жакшы кишилерди көрүп калдык, мындай. Ошол кишилердин бир мындай эмоциялары менен чогуу бизде контакт болду, бир кучакташтык, Кудайга шүгүр, азыр ушул заманда болуп калганыма аябай бир ыраазымын, мындай айтканда. Ушул жада калса аз да көп болсо дагы чыңгыз айтматта көрүп калдык дегендейчи. Ошого Кудайга шүгүр. Себеби азыр заманыбыздын бир эң бир мыкты, күчтүү ушул акындарыбыздын бири бул Акбар Байкем, көз тийбесин. Себеби азыркы учурда аткаруучулар деп аткан ырлар болсун, көп жакта окулуп аткан ырлар болсун, авторун карап келсең,
Акбар Кубанычбеков деп чыгып калат. Ошого мындай биз өтө сыймыктанабыз. Акбар байке, сиз менен ушул акын катары ушул баардык нерсени көрүп билип аткан. Мен ойлойм да эми акындардын мээси башкачараак иштейт. Мындай дүйнө таанымы дагы да мындай кененирээкпи деп ойлойм да. Ракурстар башка да, көз Ракурс обширный, 360 fish eye дегендей. Ошого ушул кишинин да бир дүйнөгө болгон, жашоого болгон, заманга болгон бир көз карашын сурагым келип Бүгүнкү күндө көп жүрөктөр уктап калган да, адамдардыкычы. Күнүмдүк жашоо менен, күнүмдүк тиричилик менен биз көпчүлүк кезде өзүбүздүн ички дүйнөнү мындай унутуп калдык, байкай калатабыз. Анан көп жүрөктөр уктап калган да. Ошон үчүн ойгото турган нерсе бул ошол сөздөр, жылуу мамиле, ошол нерселер керек болуп атат. Анан Акбардын ошондой ырларда жүрөктөрдү ойгото турган сөздөр аябай көп да. Жакында Москвада чогуу барып келдик. Мындай байкебиз 1 саат 2 саат сүйлөсө деле мындай эл көздөрү тостоюп отурушат да. Себеби бул да жан дүйнөнүн азыгы да. Жүрөктөн чыккан сөздөр жүрөккө жетет дейт го. Ушул баарыбыз эле сүйлөп атабыз, анан сөз баккан адамдар унчукпай бизди угуп атышат. Чындыгында акын десе аябай мындай акылдуу адам деп ойлошот. Ушундай образ жаралып калыптыр да илгертеденчи. Окуган адам, Көп билимдүү. окуган, анан биз ушинтип көп даректи сөздөрдү угуп берип, биз да ошого татыктуу жүрөлү деп аракет кылабыз да. Коомду баягы айтып калбадыңызбы? Мурда ушул акындардын өзүнүн заманына жараша бир учурлар калыптанат экен да. Мисалы, бир учурларда акындар деме деп мындай илак болот дешипчи, тарынчак болот. Анан булар деген сөзсүз баягы Союз учурунда мындай ичип алып жагыш керек деген ушундай нерселер, түшүнүктөр бар эле да. Ошол түшүнүктү мен мынтип ойлочумун да, эмне үчүн акын илак болуш керек депчи. Эмне үчүн акын тарынчак болуш керек? Акын деген элдин күзгүсү, акын деген эр жүрөк, акын ошол учурда мисалы бай болуп жашаш керек. Көбүнчөдө да бир стереотиптер кабылданып калган. Акындар Акын кедей болуш керек. Кедей болуп эчтекеге жетпей жашап жүрүп өтүш керек депчи. Эмнеге антиш керек? Мисалы үчүн ошол эле талантыңды жакшы жолдорго эмнеге колдонсоң болбойт депчи. Тескерисинче үлгү болсоң, мисалы бир учурда Чыңгыз Төрөкулчу Айтматовду айтып калдыңыз. Неме чачына кандай шарф оронсо элдер ошолор турап, мисалы Алкул Осмоновдун кепкасын азыркыга чейин ошондой Тренд мода болду, стиль кылып кийишет го. Эмне үчүн биз ошол нерсени улап кетпейбиз деп. Мен ошо максатым мындай акындардын ошол баягы Союз учурунда айтылып калган нерсени бургум келет да, коомдукунчу. Бул деле биздей эле адам деген. Кошумчалап кетчү нерсе негизи Акбар байке мисалы ар бир ырдын патенти бар да. Акбар байкебиздин эми сыр боюнча эле кала берсин суммасы, бирок билишимче акындардын арасында эң көп гонорар алган биздин кыргыз патенттен Акбар байке да. Анан кийин ошо байкебиз айткандай стереотипти жоготуш керек да. Себеби дегенде баягы бир кыйын жашоонун артынан бир жакшы ыр чыгат деген деле бул маселе эмес. Же болбосо имам болгондон кийин мындай болуш керек, же болбосо намаз окуган адам жупуну кийиниш керек, же болбосо диндеги адам кичине ардан бери, бериден ары болуш керек деген көп нерселер бар да. Ошондуктан бул менимче жанагы айтат го, бир убеждениялар да. Бизге баягы мурунтан калып калган же бир нерселер да. Ошондуктан менимче Акбар байке бай жашасын, Акбар байке жакшы кийинсин, сонун машина айдасын, жакшылар жазсын, обязательно жашоосуна бир мүшкүл түшүп, анан бир кыйын болгонан бир жакшы патриоттук ырды жазуу андай деле менимче эме эмес. Анан кийин ырчыларды да көп ойлошот болуш керек. Баягы өзүнүн жашоосуна байланыштуу ырларды жазат болуш керек деп. Андай деле эмес, хит болгон көп ырларды билишимче мындай эле отуруп эле Акбар байке менен же болбосо башка акындар менен отуруп эле жазган ырчылар көп. Ошолор көп эле эл оозун алып, ал баягы аткаруунун профессионализми болуш керек деп ойлойм да. Бир жолу дагы сиз айтып атсаңыз сөзүңүзгө аралжы. Мен да ошол эски түшүнүктөрдө жүрүш керек деп ойлой берчүмүн да, анан бир тааныш байке эме кылып жибериптир да. Пушкиндин бетин алып туруп, фотошоп менен менин бетим коюп туруп, анда монтип жүрбөйсүңбү анда деп тиги стилинде кылыпчы. Мындай сырткы көрүнүштөр бул алдай турган нерсе.
жаңы жол салышкан керексиңер депчи. Мусулманчылыкта деле ошол да. Баягы внешний атрибуттар бар. Вроде бы кийингени, сакалы, баардык нерселер бар. Эми бул баягы сакал дегенде көпчүлүгү бул щепетильный вопрос го. Анан баягы сүннөт бул жакшы нерсе, бирок болгондо баардык баягы сырткы келбетти октоштуруп туруп, бирок ички жан дүйнө калып калган сыяктуудай да. Көпчүлүгүбүз баягы сыртынан жакшы көрүнүү. Кече күнү эле бир устазыбыз дуа кылып айтты. Сүйлөп өтүп айтты да, ваз сыяктуу болду. Баягы дуасынан кийин сүйлөп айтты да. Мен адамдардын ушундай бир эмесинен чарчадым дейт да. Баягы көпчүлүгүбүз билинбегенибиз менен бир ролду аткарып жүрөбүз да жашообуздачы. Бир жакшы адамдын ролунбу же болбосо бир Образда жүрөбүз. бир образда да сырткы сакал коёлсаң же болбосо бул баягы бир өзүнчө бир эме, бирок ички жан дүйнө менен жакшы кээделер болот. Ушундай эми жалаң сакалдуулар өзүнө кабыл ала албасын, негизин айтып атам да. Баягы жөн эле официантка болгон мамиле начар болуп калышы мүмкүн да. Же болбосо бир үй бүлөдө балдарына болгон мамиле. Ошондуктан менимче баягы сырткы келбеттен дагы адамдын ички жан дүйнөсүндө ушул мусулманчылык жашаса жакшыраак бул деп ойлойм да. Себебинде пайгамбарыбыз айткан го, Алла таалам айткан го, силердин красавчик, кандай келбетиңер, силердин байыңар же таланттууңар, бул ырда экен, бул ыр жазат экен, бул мындай экен дегенден дагы силердин жүрөгүңөргө карайбыз. Алла таала баягы адамдын жүрөгү маанилүү дейт го. Ошо ички жүрөгү сулуу болсо, бул сөзсүз түрдө сыртка чыгат экен да. Мен мисалы акыркы күндөрү өтө бир диндардын кооз сүйлөгөн баягы адамдардан тышкары, мен просто жөн эле бир адамдын мүнөзүнүн жумшактыгы мага көзүмө жагымдуураак көрүнүп калды. Эң сүйкүмдүү болду. Себеби дегенде сонун сөздөрдү азыр отуруп мен деле сүйлөй беришим мүмкүн, да бир башка бир адам деле келип сүйлөй бериши мүмкүн да. Себеби дегенде бул жанагы Максим Горькийдин сөзү бар го. Не верь словам и своим, и чужим, а верь делам и своим, и чужим депчи. То есть адам өзүн деле алдап коюшу мүмкүн экен да, негизи да. Мен ушундаймын депчи. Бирок в душе чындыгында баягы адам баягы жашоосунда, жүрөгүндө жакшы сулуу болсо, сыртка бул сөзсүз түрдө чыгат да. Ошондуктан менче ушул нерсе Жетишпей турат, билбедим ошо. Коомчулукта жетишпей турат. Бир устаздын сөзү эсиме келип кетиптир. Сакал боюнчачы. Мындай сөз айтканда, пайгамбарыбыздын Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн дейт, сакал коюу дейт бул эң жеңил сүннөт депчи, эң оңой сүннөт деп. Себеби бир ай сакал албасаң өсүп кетет да. Бирок дейт, башка сүннөттөр да бар да. Мисалы үчүн адамга кандай мамиле кылыш керек? Тахаджуд окуу, мисалы үчүн күндө. Кошунага мамиле. Кошунага мамиле, анан Жылмаюу, кошумча орозо кармоо дегеничи. Жылмаюу. Ошол амалда боло турган сүннөттөр бул эң оор сүннөттөр ошол. Ошондуктан эң негизги динде ошол сиз айтканда бул эң биринчи өзүбүздүн ички дүйнөдөн башталат. Жолук маселе деле. Ал деле ушундай сөз айткан. Эң биринчи дейт, кыздар дейт жолукту жүрөккө салыш керек дейт да. Анан жүрөккө салгандан кийин бул сырткы келбетин мындай түздөш оңой. Өзү эле жабылат да. Ошондуктан бул хадисте бар да. Албетте Алла субханала тааля силердин сырткы келбетиңерге карабайт. Силердин жүрөктөргө жана кылып аткан амалдарга, кылып аткан иштерге карайт экен да. Ошондуктан Куранда да аябай көп жерде Алла субханала тааля момун мусулмандарга кайрылып мындай деп айтат, я аюхаллазина аману ва амилус солихат. Аябай көп жерде. Иман келтиргендер жана жакшы амалдарды кылгандар. Ошондуктан биз өзүбүздүн мусулманчылыктыбызды сырткы келбети менен эмес, эң биринчи ошол кылып аткан амалдар менен көрсөтүш керек. Бизде бирок көпчүлүгүбүз ушу сырткы келбетке көбүрөөк басым жасагандай аракет кылабыз да. Ошондой көрүнүп калуу же болбосо деп калса экен,
деген мисалы шоу бизнестин бир эң бир чоң задачалары ошол да. Бир жакшы адам көрүнүү, балким келбетинен жакшы көрүнүү, сүйлөгөнүнөн жакшы көрүнүү. Бирок жан дүйнө менен жана Жалалидин Руминин айткандай, болгонуңдай көрүнүп көрүнгөнүндөй болсоң, балким реально жакпай калышы мүмкүн адамдаргачы. Бирок кантсе дагы ошо ички жан дүйнөң менен конечно баягы формат деген нерселер бар. Адам өзүн алып жүрүү, досуң менен сүйлөшкөндө келип бул жактан сүйлөсөң тоже болбой калат. Бирок досуң менен жүргөндө дагы өзүңдү адептүү алып бул жактан бир башка масканы чечип кийгендей кыйналбастан баягы кичине эле сөздүн сүйлөө эрежесин эле алмаштырып, бирок жан дүйнөң ошол гүл болсо гүл бойдон калса менимче эң жакшы болуш керек. Буга чоң бир мисал Нурстан байке. Астагфирулла. Алхамдулилля. Эми азыр чындыгында байкелер сиздер айткандай заманыбыздын, коомубуздун бир көйгөйү бул деген ушул маска болду, ушу Instagram, TikTok, Facebooktардагы образдар болду. Ал жакта балким өтө жакшы, өтө сонун адамбыз, бирок баарыбыз адамбыз, пендебиз. Үй бүлөдө ар кандай мамиледе болобуз. Кээде келинчегим айтат да, сен дейт мындай, мисалы үчүн үйдө дейт, мен сага карап түздөнөм дейт да, мындай айтканда. Ошого мен жакшыраак мусулман болсом, мисалы үчүн жакшыраак адам болсом, келинчегим да автоматически мага карап түздөнөт экен чындыгында. Бирок эгерде биз аны тарта албасак, ал мындай башка жака тартып кетет деген. Эң чоң келинчекте Аны карап түздөнүп кетебиз да. Аны карап түздөнөт. эң кыйын ошол болуш керек. Негизиненчи могу акыркы күндөрү бир ушундай ойго келип атам да. Негизи эле бирөө жөнүндө сүйлөп, бирөөгө баа берүү бул биздин жашоодогу миссия эмес да. Бул биздин баягы колубуздагы компетенциядагы нерсе эмес да. Ошон үчүн менче ушул адамдарды көргөндө бирөө жакшы бир ойду айтканда, кайсы жерден уктум эсимен кетип атат. Азамат Эмир байкебиз айткан. Адамдарды горизонтально эмес, вертикально баалаш керек дейт да. То есть ал кандай десем айтат. Мисалы горизонтально болгондо бул жакшы, бул жаман деп бөлбөй, оңго солго бөлбөй, горизонтально дейт да. То есть бул пока бул уровеньде. Мисалы бир адам бир жаман иш кылып атабы, бирок ал пока могул уровеньде деген көз карашты болсоң, сен ал адамга бир эме бербейт экенсиң да. То есть аны мындай бир баалап, аны оң жакшы же жаман деп оңго солго бөлбөйсүң. Ага просто ал бүгүн мондо болушу мүмкүн, эртең бияка чыгышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле баягы адамдарга баа бербестен бир ушундай оценивающий эмес, вот мындай вертикально караш керек экен да. Сонун То мисал. есть жакшы мисал экен да. Ошону ойлогон сайын, мисалы кээде Инстаграмдан көрүп бир адамдардын, балким сен билбей эле жүргөн адамдардын бир ызыктай видеолорун көрүп каласың. Анан деген ой келип аткан кезде анан ошол вертикальность келет да. Чын эле дем. Бирок мындай карасам, мындай баа бергенге мага Алла Таала дагы, коом дагы эч ким укук берген эмес да. Ошон үчүн бирөөгө баа берип, бирөөнүн артынан сүйлөп, бирөөнүн артынан бир жакшы же жаман, жакшы сөз айт, конечно, но жаман бир баа берүүгө менче эч ким укугу жок да. Ар бир адам ката кылуучу, биз пендебиз. Бирок ошол эле убакта бирөөнүн ката кылганын сен көрөсүң, бирок ал адам тоо кылганын сен көрбөйсүң. Ошо тоо кылганын билбейсиң, ошого мындай эң жакшысы унчукпай кой. Негизичи мен ушул нерсени бир эмеден ойлоном да. Тизем крестообразный связкам үзүлгөн да. Анан намаз окуп атканда мен бутумду мындай бир бутту мындай кылып отурат го. Мен ошентип отура албайм да. Анан мага дайыма эле келип артыман айтып берет да, сен бутту мынтип отуруш керек деп айтышыпчы. Анан мен отура албай атканымды намаз учурунда айта албайсың да. Анан кийин ойлой берем да, балким бир адам жөнүндө ушундай сөз айтып атсак, ал балким башка ситуациядан чыккан ошол бир Абалын билбейт. абалы да, абалын бир учуру да. Биз болсо мисалы мен бутум операция болгонун билбейт аларчы. Бул пока билбейт окшойт. Же буга айтып коеюн, үйрөтүп коеюн деген ой келиши мүмкүн, же болсо Омар Турамез окуйт экен, же болсо ушундай ойлор келиши мүмкүн да. Анан кийин ошону ойлой берем да. Анан мисалы башка бир адамды башка бир адамга сын айтаардан мурун менимче ушул нерсени эске алып ойлонсок жакшыраак болот го.
Эми өкүл аталар бир жакшы насаат бериш керек дейт го. Ошо өкүл атам мага жакшы насаат берген да, Омарбай экөөбүздүн өкүл атабыз бир киши. бир адам. Семете өкүл атабызга ушул айтканда, мен дейт жашоодо дейт ушул классташым бар эле дейт да. Анан рыны жакшы айта албачу дейт. Анан мен тамашалап ага ушул эми ал лицейде окуганда ошол рыны мындай гы деп айтат экен да, ошого тамашалай беришим дейт да. Привет деп ушинтип тамашалай беришим дейт. Азыр бир балам рыны жакшы айта албайт дейт. Анан бир бала дос балам бар эле, ал сары дей берип, биздин үй бүлөбүздө сары эч ким жок, бир балам сапсары. Эч кимге сын такпагыла деген. Тура бул мындай бир Кудайдын эрежеси да булчу. Себеби бирөөнүн сындап бир нерсени айтып койгон болсоң, сөзсүз ошол нерсеге душар болот экенсиң да. Ошол нерседен өтмөйүнчө Алла субхана тааля сизди сени мындай бул жашоодон кетирбейт экен да. Ошон үчүн сөзсүз бирөөнү сындаганда ошону аябай ойлонуш керек экен да. Элибизде да баягы сөз бар го, сөздү айткычакты, сөз сенин кулуң айткандайын сен анын кулусуң депчи. Көп учурда ушул бир нерселерди айтып аласың, билип билбей. Сын такпасаң деле кээде мисалы үчүн бир сөздөрдү айтып аласың, бирок ал нерсени туура эмес айтканыңды билбейсиң, бирок кийин ошол сөздүн туткуну болосуң го кайра өзүң. Сиз ушундай деп айтпадыңыз беле деппи? Кайра өзүңө өзүң байлап бересиң да. Сөз бар чоң курал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат го. Же жакшы сөз сүйлө, же унчукпа депчи. Сөз аябай жылуу сөз да, мындай ушундай бир кыска, simple, бирок ушундай философиясы күчтүү да. Же жакшы сөз сүйлө, же унчукпай эле кой деген. Же жакшы комментарий жаз, же унчукпай эле кой. Өмүр бою өкүттө, өкүнүчтө жашаганча айтпай койгон жакшыраак болот экен да көп учурда. Бирок кээ бир учурда айткыла дейт да устаз, Биз ошонун айырмасын көп биле албай кетебиз да. Мисалы, кээ бир нерсени айтпай эле коеюн дейсиң, бирок акыйкатты айтыш керек болуп калат да. Бирок айтсаң, балким ошол учурда туура эмес айтып алган учурлар болуп калат да. Аңдап билиш оор болуп калат го ошол жери. Бир мындай деп айтат да. Чындыкты дейт, дайыма айтыш керек. Бирок ар жерде эмес дейт. Мындай жерге ылайыктуу ошол жерде айтыш керек депчи. Чындыкты дайым айткыла, бирок ар бир чындык ар бир жерде айтылбайт. Ушундай. Бардык жерде. Анан кагазга ороп айтыш керек, Кагазга ороп, жакшы упаковка кылып. Туура. Негизи азыр мен үчүн абдан кызык да. Мисалы, бүгүнкү күндө Instagram бир жерден уктум, келечекте адамдар дейт, могу публика үчүн күрөшөт дейт да. То есть ар бир адам азыр бүгүнкү күндө блогер, ар бир адам көпчүлүк адам мүмкүнчүлүктөр баарында бар. Ошондуктан баягы өзүнүн бир блогун же болбосо өзүнүн подписчиктерин көбөйтүү, өзүнүн публикасын көбөйтүүнүн аркасынан жүрөт. Анан кийин бул нерсе канчалык деңгээлде адамдан баягы эки жүздүүлүктү алып келет. Ушунун бир, мне кажется, бир формуласын адам дайыма эметиш керек да. Мисалы, акыркы күндөрү мен деле бир кээ бир видеолорду көрөсүң, эмелерди көрөсүң, анан жасалма нерселерди көргүң келбей калат да. Бир адамдардан сезесиң да, адамдардан бир жөнөкөйлүк жана адамдык касиетти издейт экенсиң да. Акыркы күндөр жана жогоруда айткандай эле коо сүйлөгөн адамдарга эмес, жөн эле адамдын бир жумшак мүнөздүү, бир жөн эле сыпайы адамдар болот го. Ошондой адамдар көзүмө ушундай бир жагымдуу, жөн эле бир чувство юмора жакшы адамдар көзүмө жакшы көрүнүп калды да. Анан кийин бул баягы кайра көрө бергенде адамдардын баягы бир фальшивость деп коет го. Эми баарына интересный болуш үчүн өзүң деле баягы жөнөкөй адам болсоң, кайра ошону киргизе берсең, ал деле жакпашы мүмкүн. Анан адамдар ар кайсы бир ролдорду аткарып баштадык да. Ушунун кесепети кандай болот экен, биздин балдарыбыз кандай болот, чын айтсам аябай ойлондурат да. Анан сизге да суроо да, мисалы, мен өзүм ведущий болуп кетем жокмун. Жок, бирок мага кызык болуп атат да, мисалы, биздин балдарды ушу кандай таризде, кайсыл тарапта тарбиялаш керек. Мисалы, менин да 3 балам бар. Анан алар телефон көрөт, кыргыз тилин үйрөтөйүн деп атам, бирок орусча сүйлөшөт да. Эми кечирип коюңуз, кантсе дагы бирок баягы өзүнүн эне тилин да билүү маанилүү го. Анан кийин аракет кылам. Үйдөн биз кыргызча сүйлөйбүз. Бирок телефон менен бул бүгүнкү күндө
социалдык тармактар ушунчалык влияниясы абдан чоң экен. Эч кандай бир эме болбой атат да, эффект жок да. Ошондон биз кандай кылсак болот? Анан ошо жогоруда айткандай баары тең канчалык деңгээлде өзгөрөт келечекте. Ушул нерсени сактап калуу, балдардын чоңоюшуна бир кандай кеңеш бере аласыз? Лично мага да бул. Негизги балдар үчүн эң авторитеттүү болгон бир определенный мындай жашка чейин самый авторитетный для детей это их родители. Ата энеси болот. Ата энеси кандай болсо, бала да ушундай болгун келет да. Ошондуктан мындай байкап турсаңар, мисалы үчүн тиги байкасаңар 6 мындай 7 жашар балдар сөзсүз атасынды мисал келтирет да. Менин атам эң күчтүү, эң эме. Вот мой папа деп. Да, вот мой папа, твоего папу дегендейчи. Сөзсүз айтышат да. Ошондуктан балдар дайыма күтөт да. И здесь есть такой процесс, который называется вовлеченность. Вовлеченность родителей в процесс общения с детьми. И дети на самом деле, они очень любят этот процесс. Аябай жакшы көрүшөт. Вот стоит только немного ребенку сказать, давай поиграем, или давай куда-то сходим, чогуу барып келели, бир нерсени чогуу кылалы деп, он с удовольствием оставит телефон. В основном телефон в руках ребенка именно в тот момент, когда он остается без внимания своих родителей. Или чтоб родителям удобно было, да, телефон отдают. Чаще всего именно так и происходит же, когда родителям либо некогда, либо он не хочет заниматься своим ребенком. Самое лучшее средство это дать ему телефон в руки. Вовлеченность это сложнее, да, тут нужно и терпение, и время, но оно дает результат. Именно оно дает результат. И поэтому чем больше именно что будет совместных каких-то мероприятий с нашими детьми, тем эффективнее будет результат. Да, поэтому, например, пусть в каждом доме будут часы совместного чтения книг. Например, каждая семья может в день, там, полчасика вечером собраться и сказать, давайте вот 30 минут посидим. Да, каждый возьмет свою книгу. Ребенок выберет ту книгу, которая интересна ему. Бала кызыккан болгон бир китепти алышат. Анан чогуу отуруп, атасы деле, апасы деле, балдар деле чогуу отуруп, жарым саат Бир китепти, а? Жок. А каждый свою. Каждый свой сидит и читает книгу. Потом можно сделать обсуждение. Ты что прочитал? Какой у тебя интересный момент там и так далее. Сейчас, например, все жалуются, почему наши дети не читают. А ответ простой, потому что сами родители не читают. Мы должны создавать образы. Да? То есть ребенок до определенного возраста, он воспитывается образами. И поэтому то, что ему показывают его родители, он это повторяет. Наставления в этот период, они не имеют эффективности. Заметили, да? Канча бала айтсак, тиң кылба, муну кылба, ти телефондо назыраак отур, эме китепти окубайсыңбы депчи. Алар өтпөйт да. Өтпөйт. Себеби биз ошол балдар менен чогуу ошол нерсени кылышыбыз керек да. Ошондо чогуу кылганда, вовлеченность болгондо, ошондо сөзсүз бир мындай жакшы жыйынтык чыгат да. Анан ушул иш уланып турганда. Постоянство, да? Постоянство. Поэтому пророк сам говорил, что наилучшее дело, пусть оно будет маленьким, но постоянно. Поэтому пусть это будет полчаса, но каждый день. И качественно, да? И качественно. Мен да ушу жакында кызым 3 жашта, анан кыргызча тили чыккан. Бирок бир 2-3 айдан бери ушу бала бакчага барып атып, кайра орусчага чыгып кетти да тили. Бирок кыргызчаны менен орусчаны мисалы кээ бир сөздөрүнө Акында түшүнбөй кетип. библиясында болсо деле анда меники нормально эле экен. Бул бала бакчанын таасири болуп калды да. Кызым азыр кыргызча сөзү менен гибрид тил чыгарып алды да. Мисалы гидесиң дейт да. Ал мындай, мен кызымда бир таң калганым, кайдасың дегенде көп тамга бар да, кайдасың 3 муун, кайдасың дегенде 7 тамга бар да. А гидесиң дегенде 2 муун 5 тамга да. Анан балдар дагы. А мен өзүм да ырга колдонгондо ушундай нерселерди бул балага баары бериле турган нерсе окшойт да. Анан бүт сөздөрдү ушундай да, каалаган анан бул эмне деп айтчу.
азыр болсо что дегенге өтүп кетти кайра, ал бир эле муунда. Анан жомок китеп алып бергем, 8 китеп. Кичинекей сонун чакан китептер, бирок дүйнөлүк кызыл жоолукчан, красная шапочка деп орусчасы, анан Буратино жөнүндө ушундай көп. Анан бирок кызым ошол кызыл жоолукчаны тандап алды да, ошол жомоктун ичинен. 8 жомок бар, бирок күндө ошол жомокту экөөбүз бир азыр 10 000 жолу окудук да, мындайча айтканда. 8 жомок турат, кел башкасын окуйлу десем, жок ата дейт да, мага ушул жомокту айтып бер, бирок кызыл жоолукчанын образына мени коюп айтып бер дейт да. Кызым мисалы үчүн Альфия жоолугун салынып алып эшикке чыкты, анан токойго баратып астынан кашкыр чыкты деп, жок токойго барат деп атайын кээде өтүп кетем да, мени угуп атабы депчи. Анан чоң апасына ортотун кашкырчы деп кайраса. Жосал жаттап алганда, анан күндө кечинде дагы бизде бир адат бар, ушу устаз айтса эстеп кеттим. Кечинде жатаарда уктардын астында жомок дейт да, ата жомок айт дейт. Анан мен ага ар түрдүү жомокторду айтам да, ойман чыгарып азыр жомоктор калбай калып, 1001 түн ушун үчүн чыккан экен да. Анан жомок айтып бере берип, келинчегимди аны көрүпчү, азыр түштөрүндө мен жомогумду көрүп баштады да кайра. Анан кызым дагы ошол жомок аябай жакшы нерсе экен да, аябай. Китепке кызыктырыш үчүн ошо жомок аркылуу кириш керек экен да. Фантазиясын күчөтөт, күчөтөт. Аябай күчөтөт экен баланы. Жакшы нерсе үйрөнүп алдык. Биз дагы барып жомок айтып берет. Лайфхак экен да. Биз дагы кээде ушуну жашоодо колдонобуз да. Надо было жана сказать. Аралаштырып. Кыскараак кылып. Гидейсиң деген жакшы экен. Кээ бир сөздөрдү мен ошо түшүнө албай кетип атам да, кээде жаңы сөздөр чыгарып атат да. Англисче да кошулуп кетип атат, чалса оор болуп атат да, мындай бир тилди кармап калыш. Жакшы, эми Акбар байкем өзү кыргыз тил мугалими да, ошого мындай педагогикалык бир подход бар да, мындайча айтканда. Жакшыраак үйрөтүп, карап, баланы мындай кантип ой жүгүртүп атат, кантип ойлонуп атат, мынтип кирип. Биз антип ойлонбойбуз да эми. Биз карап туруп эле, муну кыл, тигини кыл, кел мындай кылалы депчи. Бүгүн дагы бир мага кетип атканда, бияка чыгып атканда бир чоң сабак берди мен. Ушул намаз окуйн деп баштасам, кызым келип неме тоскоолдук кыла берет да, ар дайым элечи. Анан үбөлүктү көтөрүп алыптыр да. Апасы жаңы эле мындай камыр жайып атканда, анан көтөрүп жай намазга келип алып, анан кызым азыр намаз окуйн деп неметип койдум да баягы. Десем эле ыйлап кетип калды да, тарыныпчы. Кыз бала аябай тарынчак болот го. Андай көңүлүм ооруп, намазга кире албай ушундай эме болдум да, анан ойлоп койдум, карасаң депчи, биз бул балам болгон үчүн мен азыр мындай намаздан алакта болтам депчи, бирок мындай көп эле адам көңүлүн ортуп болсун да, жашоодо билип билбейчи. Бирок ал учурларда биз көп кайгырбайт экенбиз да. Бирок жакын адамдан ошондо сабак берип койду да, демек балаңа кандай мамиле кылсаң, башка адам баарына эле ошондой жакшы мамиле кылышыбыз керек экен депчи. Туура. Үйгө да биз мурда кичинекей кезде конок келе турган болсо, ай, тийбе дасторконду. Коноктор жесин, андан кийин жейсиң. Сен башка комнатада күтүп тур. Барыбыз эле ошончо койдук. Денис байке, сиз да ошончо койдуңузбу? Мисалы үчүн чындыгында ал биздин балабыз да. Тескеринче коноктор менен, эл менен аралаштырып, сүйлөштүрүп, ошол кишилердин бир пикирин алып, мындай бир ошондо ал жакшы калыптанып, анан бир мындай акыл насаат, мындай даанышмандуулукту мындай ошол жактан үйрөнөбү деп койдум да. Менде ушул бир кызыктуу окуя болгон. 2008-жылы, 2009-жылы кечиресиздер. Америка Кошмо Штатына барып, ошол жактан бир жыл окуганга аракет кылып, анан бир байкебиз бар болчу, кыргыз эмес, башка улуттагы пенсионер. Анан бүгүн үй бүлөсү келмек болуп, анан туугандар баары келишти. Анан бизде кичинекей балдарды эметип коет го, сөзүн деле укпайт, же болбосо чт деп коет. Анан тиги жактан бир кичинекей баласы сүйлөп атат. Анан ошончо отурган где-то бир 20-га жакын адам да, биягында он. Ошо кичинекей баланын сөзүнө аябай маани берип атышат да. Анан кийин адам мисалы сен унчукпачы десең, балдарың деле ошол эме болуп калат болуш керек деп ойлойм да, ичинде баягы айта турган оюн айта албаган. Анан тиги бала сүйлөп атат, бирок сөзүндө угуп көрсөм да, биздин ошол курактуу балдарды биз басып берип баягы ою түзөлбөйт экен да. Ал болсо уже оюн настолько бир баягы чоң кишилер менен сүйлөшкөндө уже мындай жеткиргенди үйрөнүп алыптыр да. Мындай болсо, бул жерде мындай да деп мындай айтып берип атат да. Анан чындыгында ушул тарбияда дагы менимче бир чоң нерсе бар экен. Анан кийин
бир чоң бир фирманын хозяйыны менен көрүшүп отуруп калдык да. Ал болсо дүйнөлүк баягы чоң бренд, атын айтпай эле коеюн. Анан кийин ал айтып атпайбы, балдарга дейт, мен балдарыма дейт да, карточкасына акча салып коет экен да. Кичинекей кезинен баштап мындай крупный, бирок бир жолу эле акча берет экен да. Анан кийин неге деп мындай ошол тема боюнча сөз болуп атканда, анан ушинтем деп атпайм, неге десе көрсө, ал баланын дагы колунда мисалы күндө 5 сомдон 20 сомдон 50 сомдон жол кире бере берсең, бул жанагындай зарплатага иштеп калган, мындай кичинекей эмелерге иштеп калган бала болуп чоңоюп калат. Эгер бир берсең, акчаны карап, чоң акчаны карап, ушуну жеткириш керек деп, анан эмне кылсам болот деп, баягы бизнес мышление ойлонот депчи. Анан кийин ошол баласы келди, ошол баланын сүйлөп атканын угуп, мен аябай таң калдым да. Бул акчаны мен тигил жакка минтем деп, уже балага чоң кишидей мамиле кылып койгон үчүн, тиги баланын ой жүгүртүүсү ушу кичинекей чагынан баштап уже башка уровеньде да. Анан кийин байкебиз айтып аткандай, мындай кечээ Нурсултан байкем айтып аткандай, мисалы балким коноктор келсе, досторуң келсе, ошол кичине аябай ляля болсо конечно, башка комнатада болгон жакшыраак го, бирок кичине сөз түшүнүп калган болсо келип отуруп, Аяш аталардын сөздөрүн угуп, бир саат болсо да, хотя бы жарым саат отуруп, тамагын жегиче угуп, баягы аралаштырган менимче баягы өзүнүн результаттарын берет экен да. Ооба, сөзсүз. Пайгамбарыбызды Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы эме болгондо, Абдулмуталип, бул урунун чоң болгон да. Анан булардын аксакалдардын чогулуштары бар болчу. Ар бир мындай уруудан аксакалдар келип чогулушту өткөзчү да. Ушунда где-то 10-12-13 киши отуруп, анан ошол чогулуштарга ошол чоң атасы сөзсүз пайгамбарыбызды алган да, алчу. Ал кезде ал кичинекей эле бала болчу. 6-7 жашар эле мындай кичинекей бала болчу. Анан тиги башка аксакалдар ошону жаман көрчү да. Неге мындай кичинекей баланы алып келесиң бияка депчи. Биз биякта мындай чоң нерселерди иштеп атсак, чоң маселелерди чечилип атса. Анан бул өтө кыракы киши болгон да. Бул билген да. Бул келечекте мындай жөнөкөй адам эмес, предводитель боло турган бала болот депчи. Ошон үчүн сезген, ошон үчүн дайыма пайгамбарыбызды ошол нерселерге алчу да. Жанына алчу. Ошол биздин чоң аталар дагы, мен ошол Абдулмуталип мисалы үчүн пайгамбарыбыздын чоң атасынын тактикасын аябай колдонгон экен да биздин чоң аталарыбыз. Анткени бүт азыр ушу Кыргызстанда мисалы убагында азыр деле көбүнчө белгилүү болгон адамдардын карасаңыздар, мындай биздин чоң аталары эрişип жүрүп, чоң апалары баккан балдар, акын жазуучулардын өмүр баянын окуганда мындай го, мынчанчы жыл жарык дүйнөгө келген, чоң атасы менен чоң апасы баккан, чоң атасы санжырачы, чоң апасы кошокчу болгон деп эле окшош кете берет да, шаблончу. Ошол сыяктуудай пайгамбарыбыздын чоң атасы дагы жана өзү дүйнөдөн өтүп атып, анан балдарын отургузуп, кимге калтырабыз дейт го пайгамбарыбызды. Анан мага деп келген, жок деп келген, сенин жүрөгүң мерес, сенде колуңда бар, бирок сен көңүлүн ортуп койсуң деп турган. Эң аягында Абу Талипке келип, сенин жүрөгүң жумшак депчи. Анан ушул жактан мен көбүнчө ушул бизди көрүп аткандарга да мисалы кайрылып айткым келет да. Мисалы көп ата-энелер балдарын таштап, туугандарына таштап кеткендер бар, убактылуу чет жакка чыккандар бар. Жоксо чоң ата, чоң апалар мисалы дүйнөдөн узап атып, мисалы бир баланы бирөөгө айла жок тапшырганга туура келет, үйдө мисалы атасы же апасы өтүп кеткен болсочу, ошондо көбүнчө колунда бар үй бүлөгө берип коюшат да, мындайча айтканда колунда бар баласына сен ушуну багып чоңойт деген, бул кем болбосун деген ниетте, бирок ушул жерден Абдулмуталип атабыздын мындайча айтканда тактикасын колдонуш керек да. Жүрөгү жумшак, мээримдүү адамга баланы тапшырыш керек да, жоопкерчиликтүү. Мээримдүү адамга тапшырса, ал баягы ата-энеси бала дагы келечекте мындай толот да, мындай жок дегенде 100% болбосо да бир 60-70% мээримге толуп чоңоет. Бирок ушуну байкап атам, азыр жашоодо Кудайга шүгүр биз деле бир орто жашка келип калдык окшойт. Анан байкасам ушул көп адамдар, ушул мен курактуу адамдар же менден бир аз улуурактар
мындай биз дагы деле жаш бала экенбиз ошо дагы деле көп нерсе үйрөнүшүбүз керек экен же кээ бир учурларда ушу тойдо көп байкайм, Акбар байкемде көп байкаса көрдүм, бир аксакалдар чыгып калат, мындай аксакал деп ал кишиге микрофон беришет, батаңызды берип коюңуз депчи, бирок ал киши бата бере албайт да, айтат мен бата бере албайм депчи, же кээ бир учурда мындай айткан сөздөрүн угасың, жараштыра албайсың да, себеби Тостко окшошуп кетеби? жок, себеби менин оюмдагы аксакалдын батасы дагы да мындай терең, дагы да мындай күчтүү, ар бир аз сөз колдонулса дагы мындай күчтүү чоң бир насаат камтыган сөздөр болуш керек деп ойлойм да. Ошол биз өзүбүздү, ар бир адам өзүбүздү жетиштиришибиз керек экен. Ушул өзүбүздүн мындай айтканда өзүбүздүн аркабыздан дагы бир жакшы адамдар келсин, биз дагы мындай аларга бир нерсе үйрөтүп калалы, алар көрүп үйрөнө алсын, үйрөтүш үчүн өз үйрөнүшүбүз керек болуп атпайбы. Мына биз да азыр отуруп сиздер менен жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз, Кудайга шүгүр. Да бир теманы козгосок жакшы болобу деп ойлоп турдум да. Козгойлу. Эме родительскийден кичине чыгып дейм да. Жанагы мамалардын подкасттары бар го. Балдарды мынтип тарбиялаш керек болду. Аталардын подкасты болуп кетти. Бир эме коомдогу маселелер боюнча сүйлөшпөйлү. Сиз баштап бербейсизби байке, мисалы бир теманычы? Мисалы бүгүнкү күндө мусулмандар немелери мисалы реальный проблема болот, мисалы мен суроо берип кете берейинби анда, туура эмес болуп калбайбы? Суроо берип кете бериңиз. Мисалы Денис Устастан сурагым келип атат да. Мисалы комментарийлер ачканда көпчүлүгү кээде негатив болот, кээде жакшы болот. Анын баары тең эле баягы просмотрду көбөйтө берет экен. Анын баары тең жакшы экен деп даже дизлайк дагы эле жакшы дейт го. Анан кийин негизи ушу комментарий жазардын астында бул баягы эми аны окушу да мүмкүн, окубашы да мүмкүн да. Бул канчалык деңгээлде баягы эми бетине айткан жоксуң, бирок жазып койдуң да. Ошол канчалык деңгээлде баягы күнөө менче бул баягы жоопкерчилиги болобу мунун артына? За это спрос будет, не будет дегендей. Бүгүнкү күндө чындап айтканда негизи күнөөлөрдүн эң чоң күнөөсү бул мындай гыйбат кылуу да. Башка адамдардын кемчиликтерди артынан сүйлөө, ушундай жаман нерселерди айтуу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол гыйбатты адамдын эти жегени менен барабар деп салыштырган да. Анан бүгүнкү күндө бул гыйбат кылуу өтө оңой болуп калыптыр да. Бул шайтандын бир мындай курал болуп калыптыр да. Себеби бүгүнкү күндө мисалы үчүн бир комментарий жазасың, бир жаман сөз айтасың, канчалаган миллион адамдар ошону угат, ошону билип алат, жана ошончолук күнөөлөргө мындай кирип кетесиң да. Бир эле адамга гыйбат кылбай, миллионго гыйбат кылат экенсиң да комментарий менен. Ооба. Анан негизи бизде динде мындай мамилеси мындай эки түр болот да. Биринчиси бул сенин Аллах менен болгон мамилеси. Ошол биздин намаздарыбыз, орозо, ибадаттарыбыз. Экинчи түр бул ошол адамдардын арасында болгон мамилеси. Анан адамдардын болгон арасында мамилеси бул мындай өтө мындай эң негизги, анан эң чоң көйгөйлүү маселеси ошондо турат да. Себеби Кудай менен болгон мамиледе эгер сен бир нерсени туура эмес кылып алсаң же аткарбасаң, мисалы үчүн намазды аткарбасаң, кайра уктап калдың эртең менен багымдат да. Кайра туруп, дарат алып, казасын окуп койсоң болот. Аллахтан кечирим сурапчы. Алла Таала кечирип деле коюшу. Ооба, оңой эле кечирет да, иншаллачы. Бирок башка адамга мисалы үчүн гыйбат кылсаң, жамандык кылсаң, акына кирип калган болсоң, бул жерде Алла субхана таала эмне дейт? Бул адам сени кечирмейинче мен сени кечирбейм. То есть мага канча адам негативный коммент жазса, тиги дүйнөдөн баягы требовать эте алып алсам болобу? Эсеп кылса болот, сөзсүз. Алла Таала адилеттүү зат да баарын. Ушул адамдар менен биринчи эсеп кысабын өткөрүп. Ошондуктан мага жакшы комментарийлер жазгыла. Анан бир устазыбыз мындай сонун нерсени айткан. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бир адам жөнүндө жаман нерсени айткан болсоң, кайра ошол киши менен жолугуп, сүйлөшүп, кечирим сурап койсоң болот дейт да. Бирок дейт, кээде биз бир адамга эмес,
мындай бир коомго жаман сөз айтып, улутка улутка бир жамаатка туура эмес сөздү айтып алсак, бул жамаат тигиндей, бул жамаат мындай депчи. Азыр бүгүнкү күндө бул да өтө көйгөйлүү маселеси. Себеби Кыргызстанда ар кандай көп жамааттар бар. Бул негизи мындай жакшы да. Ар бир жамаат тиги Кудайга болгон мамилени түзүп, мындай жакшы амалдар кылганга аракет кылышат. Бирок ошого карабастан кээ бир жамааттар мындай башка жамаатка мындай сын пикир айтышат да. Бул жамаат туура эмес. Бул жамаат мындай жаман сөздү айтышы мүмкүн. Анан устазыбыз айтып атат, мисалы үчүн бир жамаатка тийген сөздөрү дейт. Эгер бул киши дейт, ошол жамаатка тиешелүү ар бир киши менен жолугуп кечирим сурамайынча дейт, бул акысы тура берет депчи. Чечпейт да булчу. Чечилбейт. Ошондуктан биз билбейбиз да, бул жамааттын өкүлдөрү мындай дүйнөдө болуп калышы мүмкүн да. Мындай физически бул нереальный нерсе да. Нереальный нерсе. Ошондуктан ошол нерседен да биз өтө этият болушубуз керек. Устаз, ушуга окшош да бир мисал, бирок кыйбат жөнүндө эмес да. Мындай угуп калгам да, мындай бирөөгө жамандасаң анан жамааттан барып кечирим сураш керек болуп атпайбы? Бирок ушуга окшош. Мисалы биз айылдан чыгып атканда Бишкекке салам айт деп коет го. Ушунда Бишкектин баарына салам айтыш керек болуп калабы да. Же мындай кандай Бишкек сага салам деп коюш керекпи киргендечи? Киргенде ушундай кылып койсоңуз болот. Негизи элечи бирокчу туура эмеспи дейм да бул сөз да. баягы адам Бирок бул да өтө сонун нерсе. Себеби мисалы үчүн бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да айтат да. Мисалы үчүн биз бир адамдан бир нерсени сураганда дейт, ошол адам ошол нерсени аткарабы же аткара албай калабы? Ошону эске алышыбыз керек экен да. Себеби да бизге да мындай достордон, эмелерден мындай жардам сурап калабыз же тигини кылып койчу деп мындай эмеси тапшырма берип коебуз да. Тапшырма берип коебуз. Анан ошол киши мисалы үчүн ошол нерсени аткара албай калышы мүмкүн да. Мындай потенциалы жок болуп калышы мүмкүн же башка мындай эмелер болуп калышы мүмкүн. Шарт жок болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошону да эске алышыбыз керек да. Ошон үчүн бир нерсени сурагандан мурун биринчи ойлонуп анан суранышыбыз керек экен. жокчу, мисалы мондай салам айтып кой деген эмен нерселерге деледечи баягы эми адамдын такыбалыгынан көп нерсе көз карандыш керек, бирок кайрадан эле баягы динди, исламды мындай өтө эле оорлоштуруп бир аябай көп рамкаларга салып берген дагы негизи адамды бир момент бир ушундай бир чендеп койгондой бир абалга алып келип коюшу мүмкүнбү деп ойлойм да. Себеби дегенде баардыгын эле өтө эле бир философияга өтө эле бир бир рамкаларга салып бергенде адам, мне кажется, бир момент тажап кетет да, бир боштондукту каалап кетиши мүмкүн да, менимче да. Ошон үчүн баягы кээ бир мындай нерселерге мындай эле көңүл буруп коюш керек деп ойлойм да. Ага аябай катуу маани берип, же болбосо эми канчалык деңгээлде туура айтып атам билбейм, бирок мындай туура айтып атасыз. бир жеңил эле кабыл алып көп нерсени, мисалы пайгамбарыбыз айткан го, араңарда эң жакшыңар адеп, ахлаңар жакшыңар. Ошо бир башында эле адептен баштасак, мне кажется, байке эң туурасы ошол болот. Ушундай насааты бар да. Оордотпогула, жеңилдеткиле, оор көргөзбөгүлө, жеңил көрсөткүлө, үйрөткүлө депчи. Себеби биз мындай акыркы мындай результатын карашыбыз керек экен да. Азыр ушинтип койсом адам кантип ойлонушу мүмкүн депчи. Себеби биз Хикмат керек. Биз деген ойлонуп өтө бир жумшактык менен бирөөгө бир нерсе үйрөтүшүбүз керек экен да, этият болушубуз керек экен. Мисалы үчүн жана Асан Үсөндүн пайгамбарыбыздын неберелеринин окуясы бар, Хасан Хусейн. А кишилер мисалы үчүн бир улгайган мындай бир аксакал кишини көрүп калыптыр да, дарат алып аткан. Бирок карасал туура эмес дарат алып атыптыр да. Анан ушул кишиге, бирок ушул арабтарда, кыргыздарда эле мындай ортодо мындай улууларга сөз сүйлөп атканда этият болгон экен да. Мындай сөзү өтпөй же улуулардын сөзү катуу болчу экен да. Ошондуктан ушул кишини бир тарынтып албайлы, бирок кантип ага үйрөтсөк дагы болот, эми туура эмес иш кылып атат депчи. Анан айтыптыр да, ата дептир да, десе, ушул биз дейт экөөбүз жарышалы дептир да. Ушу дарат алалы экөөбүз тең депчи. Ушул кимибиз жакшыраак дарат алабыз, сиз бизге калыс болуп бериңизчи депчи. Анан Асан айтат экенде, мен пайгамбарыбыздын дептир да. Тай атамдын ушундай дарат алганын көргөм деп туруп, аябай сонун кооз дарат алыптыр да. Анан экинчиси болсо, мен мындай көргөм деп туруп, точно ушуну кайталап коюптур да, мындай. Анан жанагы киши карап уялып, мен дейт,
силерге калыс боло турган абалда эмес экенмин дейт. Мен наоборот силерден үйрөнүп алдым дейт экен да. Ошондо жанагы азыр Бир айтып сага коет. үйрөтөбүз, сен тура эмес дарат алып атасың деген ордуна мындай көрсөтүп койгон. Көңүлүнө оорутпай, мындай эске алып, ал кишинин улуу болгонун эске алып, мындай бир мындай этияттык менен вин-вин кылып коюптур да. Алар да үйрөттүр, а киши да үйрөнүптүр. Мындай айтканда баары жеңиштүү болду да. Бир адам мечитке 60 жашында биринчи жолу келген болушу мүмкүн да. Болот да ушундай адамдарчы. Анан ошол баягы ага бир баа бербестен ал бул баягы жанагы вертикально эле оценка кылып коюш керек го деп ойлойм да, байке. Бул дагы алдыда биз билбейбиз да канчалык деңгээлде жүрөгү Аллах үчүн ачылат. Канчалык деңгээлде Биздин азыр жашоодо эң чоң бир мусулман коомунун көйгөйлөрүнүн бири, мисалы үчүн бирөө, мен жеке өзүм жашоодо көп байкайм муну, баамдайм. Өзүм да этият болгонго аракет кылам. Мисалы үчүн кээде биз өзүбүздү мындай байкап же байкабастан бирөөдөн өйдө көрө баштайт экенбиз да. Намаз окуп атсак деле, мисалы үчүн мечитте сонун намаз окуп атасың туруп. Намаз окуп атасың, анан дип жаныңда жана көрүнөт го мындай. Боковой зрение менен бирөө ката кылып атса, башка кылып атса, кээде бир миллисекундага болсо да ой келет да. Кара, Кудай, мен буга караганда жакшыраак мусулманмын. Же бир жерде мындай сооп таратып атсаң башкасын, карачы, мен булар жөн эле жүрүшөт, ишин кылып атышат, мен кылып атам депчи. Ушуну көп кылат экенбиз да. Бирок ошол мен деген кезде, ушу эго ачылган кезде биз жеңилип калат экенбиз да. Себеби шайтан да айтканда, мен жакшыраакмын. Мен сага бул адамга караганда мен сага күчтүүрөөк ибадат кылам депчи. Я деген да, ошого Кудайым сактасын, буюрса, андай этият бололу. Ушу этияттуулук маанилүү экен азыркы күндө. Ойлонуп атканда, сиз айткандай, коомго сөз сүйлөп атканда, мындай азыркы учурда эң актуалдуу нерсе бул өзүңдү тарбиялап, өзүңдү тыкан алып жүрүп, анан үй бүлө, тууган урук. Ушу тууган урук менен кошунаны да биз унутуп калдык азыр. Ушул менин эң мындай кемчиликтердин бири, өзү мындай тууган урукка башкаларга кээде жардам бере коесуң, башка кыла коесуң, бирок ушул тууган урукка көңүл бурбай коесуң бир. Же мен кошуналарыма, биз домдо жашайбыз да мындай, анан кошуналарыңа бир мындай отуруп сүйлөшкөнгө, чайлашканга же болбосо заманда ушундай убакыт бат өтүп атабы? Ушундай алар менен бир мындай алектенге шарт болбой калды да, мындай айтканда. Ошого кээде өкүнөм да, ушу пайгамбарыбыз кошуналарды мындай айтканда, аябай айтканда, кошуналар көңүл бургула депчи. Ошого мындай биз ушуну аткарбайбыз деп аябай жаман. Кошуналар менен канчалык деңгээлде тааныш эмес кошуналар көп да. Тааныш эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эме деп айтат го. Иманы толук эмес дейт. Ушундай кишинин өзү кечинде жатып туруп, кошунасы ачка болгон кезде депчи. Иманы өзү ток болуп туруп, анан кошунасы мындай курсагы ачка боло турган болсо дейт, бул кишинин иманы толук эмес деген да. Анан бул адамдар, алымдар айтат да, бул жөн эле тамак аш жөнүндө айтып атат да, курсак жөнүндө айтып атат да. Анан бирок бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мындай эч ким Ачка эмес, ачкадан мындай өлгөн эмес да. Кудайга шүгүр, эмелер, рызкыбыз бар. Бирок эң негизги маселеси бул бүгүнкү күндө мындай жан дүйнөбүз ачка болуп атат да. Ошол үчүн дейт пайгамбарыбыз, ошол кошунанын курсагын ойлогондо дейт да. Анан бүгүнкү күндө биз мындай кошуналардын жан дүйнөнү ойлоносок дейт, значит биздин да иманы толук эмес деп айтышат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кошунага, адамдарга, негизи мындай адамдарга ошол жан дүйнөнүн азыкты беришибиз керек экен да. Өзүң эле намаз окуп, өзүң эле правильный боло бербей, аларды да чакырыш керек да. Бирок ошол эле убакта этияттуулук менен Албетте, Куранда мындай сонун аят бар да. Мисалы үчүн дават деген эмне? Дават араб тилинен ошол динге чакыруу. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Өзүнө каалаган нерсени башка бирөөгө кааламайынча дейт, сенин иманың толук эмес депчи. Ошондуктан биз да башкаларга каалап атабыз да, алар деле динге кирсин, ушундай таза жашоо менен жашасын деп ар бирибизде мындай кыялыбыз бар. Анан ошол башкаларга кантип жеткизебиз деген маселеси бар.
дават деген нерсе ошол башкаларга дават кылып же башкаларды динге чакыруу деген сөзү. Анан Куранда бир сонун аят келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Уд'у иля сабили роббика бил хикма вал мауизатил хасана депчи. Кудайдын жолуна дейт, даанышмандык менен чакыргыла дейт. Хикмет деп коебуз го, хикма. Ошол даанышмандык менен чакыргыла дейт. Вал мауизатил хасана, жана ушундай жакшы далилдер менен, жакшы сөзү менен, жана жакшы мамилеси менен. Бул даваттын эң негизги эреже. Ошол эки нерсе болбосо, алымдар айтат, жыйынтык болбойт. Себеби биз кээде мисалы үчүн дават кылабыз го, мындай коркутабыз, мындай эме, мындай тозокко түшүп каласың. мындай кылышың керек. Анан ойлоп атабыз да, эмнеге бул мени укпайт депчи. Себеби эреже туура эмес. Формула туура эмес. Формула туура эмес. Соответственно, решение. Даанышмандык жана жакшы мамиле. Ошол эки нерсе гана мындай таасир тийгизет да. Өзү биз кандай адам экенибиздичи, мисалы үчүн Чубак ажекемдин ушул сөзү бар болчу да. Неме дейт? Сенин аялың дейт, дүйнөдө бардык нерседен коркушу мүмкүн дейт да. Бирок сенден коркпойт. Сенден коркпойт. Себеби ал сени көрүп турат. Кандай экениңди, ким экениңди көрүп турат. Жатып туруп билип көрүп турат да. Ошол мындай аялдарыбызга болгон мамиледе оң болуш керек чындыгында. Ушуну да эске алып коюш керек. Мисалы үчүн мамилелердечи. Мисалы үчүн биз балдар үчүн эң негизги биз атабыз. Мындай мугалим эмеспиз да. Аялдар үчүн биз күйөөбүз. Мындай мугалим эмеспиз да. Кээде биз мугалимдин ролун аткарып туруп, Аялыңа да ата болуп кетесиң. Тарбиячы болуп кетебиз. Тарбиячы болуп кетебиз да. Анын негизи биздин роль ошол эмес да. И биз туура эмес ролду ойноп аткан үчүн жыйынтык болбойт да. Бир кезде мындай маселе болуп калган. Менде тиги байкелер сабакка келишет да. Анан айтышат да, устаз, биз бир күнү ошол аялдарды чогултуп бир сабак өтүп бербейсизби депчи. Биз мындай 5 жылдан бери аларга дават кылып атабыз, бирок чөтү мындай таасири жок болуп атат депчи. Мейли көрүп көрөлү деп аракет кылып калгал. Анан бир чогулушту, анан бир сабак кылдык. Анан тиги аялдар чыкты сабактан кийин, машинага отурушту, анан кетип баратат. Анан байкелер мени жолуктук да кийинки күнүчү. Анан айтып атат, устаз сонун болуптур. Короче, тиги сабактан чыккандан кийин үйгө баргыча мага айтып берди дейт да. Ушундай турбайбы, мындай турбайбы депчи. Анан мен айтып атам, мен сага 5 жылдан бери ушуну айтып атам депчи. Уккан эмес да. Уккан эмес да. Таасир болгон эмес. Таасир болгон эмес да. Ошондуктан биз аялдарга эмне кылышыбыз керек? Биз шарт түзүп беришибиз керек. Аялдарга жакшынакай аял болгон устазын таап туруп, ошол жерге алып барып, ошол жерге сабактарга катыштырып, ошолор айтса таасирдүү болот да. Мисалы үчүн менин балдарымда мен балдарга Куранды үйрөткөн эмесмин. Бирок баардыгы Куран окушат. Кантип мен буларга мындай жакшынакай мектепке берип, мектептерде ушундай устаздар бар, алар үйрөтүп коюшуптур да. Мен балдарга мындай жакшы ата болушум керек. Жакшы мамиле кылып, мындай сүйүүнү көрсөтүп, проблемалар болсо ошону чечкенге аракет кылышым керек. Бирок устаздын ролу устаз аткарыш керек. Ошондо биз ошол моментти туура колдонуп, жашообузда туура пайдаланыш керек. Аялдарга устаз бар сабак берсин, балдарыбызга мындай жакшынакай устазды таап туруп, устаз сабак берсе дагы таасирдүү, дагы мындай жыйынтык жакшы болот да. Вот ушундай бир жакшы сөз уктум эле. Негизи Алла Таала дейт, мисалы үчүн адам атабызды топурактан жаратты дейт, бирок Хава энебизди каяктан жаратты? Бул кабыргадан, Алла Таала кааласа дейт, ушул адам атабыздын ушул башынан дагы жаратып кое берет эле дейт. Бирок балким мында бир хикма бар дейт да. Ушундай бир мында бир да өзгөчө бир даанышмандуулук бар дейт. Балким аял заты эркек кишинин башына чыгып кетпесин деген ой болушу мүмкүн дейт. Эмне үчүн бутунан бир сөөгүнөн жаратып койгон жок? Тебеленин астына калбасын дейт. Бирок дейт, ушул кабырга
каяка жакын? Жүрөккө жакын. Ушул адам баласынын жүрөгүнө эң жакын жер бул кабырга. Ошол жактан алып туруп жаратты дейт. Себеби жүрөк бул хадисте келгендей ушул кандай десем эң бир маанилүү орган да мындай айткандачы. Себеби айтат го Алла Таала эч бир жерге батпайт дейт. Эч бир жерге батпайт, ушунчалык чоң. Бирок бир мусулман момундун пендесине жүрөгүнө батып кетет дейт да. И ошол жүрөккө жакын жерден мындай айтканда ушул жүрөгүнө жакыныраак алып жүрсүн деп. Мен да көп сурашат да тойдо жана кирип келишет го. Кирип келген учурда оң жагына турамбы же сол жагына турамбы депчи. Ана биз айтабыз деңиз сол жагына туруңуз депчи. Жүрөгүнө жакыныраак болуңуз депчи. деп калам. Ошол иншалла келинчектерибиз жүрөктөрүбүзгө жакын болсун. Амин. Ада бир байке айтты эле ушундай кантип бактылуу болуштун сага 2 лайфхак айтып коеюн депчи. Жаңы үйлөнөйүн деп атканда кандай десем. Сиз жумуштан келгенде эмне айтып берсе ошону чыдап угуп коюңуз деген да мындай образ менен дейт да мындай. Аябай что деп мындай Эмоцияларды көрсөтпө. Мен деп эптеп өткөрүп койбой ошол 5-10 мүнөт айтат дейт да андан бүттү словарный запас түгөнөт дейт да. Экинчиси болсо мындай бир жумада 1 же 2 жолу же бүгүн курсагым ток тамак жасабай эле кой деп кой дейт да ошол өтө чоң бакыт аларга депчи. Мен үйлөнүп атканда мага ушинтип айтышкан. Султан үйлөнгөндө дейт ушул насаатым болсун деген да бир байкечи өтө бир даанышман байкебиз айтып берген. Айткан дейт келинчегиңе дейт туугандарыңды жана үй бүлө мүчөлөрүн дейт эч качан дейт жамандаба деген да. Эч качан жамандаба дейт. Себеби бир туугандарың бир кемчилик кылышы мүмкүн, жашоодо эми өйдө төмөн болот. Аларды келинчегиңе жамандаба деген да. Себеби сен жамандаган кезде дейт эртеси күнү аларды башка көз менен карап баштайт дейт да. Балким сен таарынычыңды унутасың дейт, жазып аласың, бирок ал унутпайт дейт да. Бир күн ушундай удар менен тиет дейт. Тура албай каласың деген. Инстаграмдан бир видео көрдүм эле. Бир киши мечитте отуруп анан мечиттен айтат экен да, сен баягы молдо айтат экен да, имам айтып отур, аялдарыңарга көбүрөөк жакшы сөздөрдү айткыла, пайгамбарыбыз айткан, көбүрөөк комплименттерди айткыла, араңарда эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар деп. Анан кийин тиги киши ойлонуп, мен аялыма вообще эле комплимент айтпайт экенмин депчи. Кой бүгүн барып бир айтайын деп анан өзү да оозунан бир жакшы сөз чыкпаган киши окшойт да. Эми жакшы сөз дегенде жаман сөз айтпагандыр, бирок мындай көп унчукпаган киши окшойт. Сөз айтпайт. Анан кийин келип аялы баягыдай эле тамак жасап тосуп алат. Анан ушул тамагын бир мактайын деп бир аябай ушундай бир аппетит менен жеп көрсөтүп, ай бүгүнкү тамагың аябай даамдуу болуптур дейт да, жеп бүтүп туруп анан. Кандай дейсиң десе, бүгүнкү тамак ушундай сонун болуптур, мага аябай жакты дейт да. Кандай деп дагы сураганда, мен мындай тамак эч качан жей эле элем, аябай даамдуу болуптур дейт да. Десе, мен сага 20 жылдан бери тамак жасап келатам дейт да. Бүгүн именно кошуналар тамак алып келип бергенде сен ушинтип айтасың деп. Анысы кандай баягы негизи жакшы сөз айтуу негизи эми үй бүлөңө, балдарыңа бул садака деп да айтат го. Бирок негизи эле жакшы сөзгө сараң болбош керек экен да. Мисалы, жогоруда айткандай ошо чубак устазыбыз мындай карасам, Нурстан байке экөөбүз сүйлөшүп отурганбыз. Баягы өтүп кеткенден кийинчи бул адам баардык адамдардын көңүлдөрүн алып коюптур да. Мисалы, ырчы катары мен устазга ырдаса болобу, анан ошо келинчек менен биздин никебизди кыйып берген. Негизи эле отуруп туруп, мисалы, Нурстан байкени деле тааныган адам анын көңүлүн алып койгон, сизди да тааныган адам анын да көңүлүн алып койгон, сиз да тааныс анын дагы көңүлүн алып койгон. Мен ушул устаздын бир эмесин байкадым да, ар бир адамдын жакшы жерин көрүп, ошону өзүнө айтып, же болбосо ошого бир жакшы мамиле кылып коюу, бул бир чоң бир мусулмандын сыпаты да. Себеби дегенде пайгамбарыбыз дагы баягы ваазда сүйлөгөндө ойлоп калган го көбү. Бул мени көбүрөөк жакшы көрөт го депчи. Мен деле мисалы баягы устаздын устаздай орду бар, пайгамбардын пайгамбардай орду бар, бирок ушул пайгамбарыбыздын ошол сыпаты биздин чубак устазда бар окшойт деп ойлоп койдум да. Себеби дегенде ырчы катары дагы баягы
ойлочумун да ырчылардын арасында мени жакшы көрүп баш керек балким ойлошу мүмкүн алпарчылардын арасында мени жакшы көрүп баш керек депчи, акындардын арасынан деп. Анан кийин негизи эле ушул жакшы мамиле Алла таалам караңызчы, мындай ойлонсок, адамдын көңүлүн мисалы Каабаны бузуп туруп тозокко киргендинге караганда бир адамдын көңүлүн бузуп туруп, оорутуп туруп анан кийин тозокко киргендин жазасы кыйыныраак болот экен да. Себебен Аллах үчүн Каабага караганда эми адамдын көңүлү маанилүү дейт го. Анан ушул нерсени баягы ушул ыйык Рамазан айында бул передача качан чыгат билбейбиз, бирок мындай бир аракет кылсак болот го деп ойлойм да. Негизи эле жаман нерсени көрбөй эле сен жакшысың депчи. Ал адам мисалы бир адамдын оңдош үчүн анын минусун айтып эмес, анын жакшы жерлерин айтсаң көбүрөөк оңолот да. Мисалы мага эле келип бирөө эми ооба критиканы кабыл алат, бирок адам өзү ушундай зат окшойт деп ойлойм да. Мисалы мен деле угам, ооба ушул жерин оңдошум керек деп, бирок аракет кылбайм да эмнегедир. Эгер Омар сен мындайсың, сен вообще мондай жериң бар деп айтканда мындай чын элеби дегенде ой келип адам эметет окшойт да. Анан ошондуктан менимче ушул пайгамбарыбыздын ушул сүннөтү, ушул бир сыпаты көп адамдарда болсо, менимче бул аябай сонун эффективный бүгүнкү күндө чоң лайфхак болот. Ушул сөзгө мисал Имам Азам окуясы бар го. Ал кетип баратса аркасынан бирөөлөр шыбырашат экен. Бул деген Имам Азам да дейт. Бул деген жана түнкү даараты менен түнү бою ибадат кылып багымдатты окуган адам да деп. Көрсө ал ошол моментте андай кылбач экен да, бирок эгерде адамдар ушундай ойлосо, демек мен да ушундай болушум керек деп туруп, анан ошол күндөн тарта ошол нерсени аткара баштап задача коюп турду өзүнө. Көрдүңүзбү? Адамдар дагы мындайчатканда дагы сабак берип коюп турду ага кишиге дагычы. Ошо иншалла адамдарды мактап, көңүлүн алып, ушул туура жагынан кирип, анан бир мындайча айтканда жакшылыкка ээрчитсек, дагы да сонун болобу дейм. Кече күнү бир аябай жакшы сөз уктум. Хатым бүтүп, анан Замир устазыбыз айтып атат баягы дуа кылгандан кийинчи. Негизи дейт да, жана окуя бар го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана 3 адам үңкүргө кирип, анан мен ушундай иш кылдым эле, Аллахым ошонун урматына деп мындай таштар жылат го. Бир адам мисалы Алла таала менен астында бир жакшы бир иши болуш керек экен да. Аялыңдагы, досуңдагы, балдарыңдагы эч ким билбегенчи. Бир ушундай сонун Аллах менен ортоңордогу эле бир экөөңөр эле билген бир нерсе да. Балким ошол жакшы бир эменин урматында кийин Алла таала сени ошо мээримине алып, ырайымына алып, анан бейишке киргизет дегендейчи. Анан ушул окуяны мен мурун көп жолу уккам, бирок кече күнү мен бир ушундай бир башка жагынан уктум да. Мисалы бир эле хадисти бир киши башкача айтат, экинчи башка, үчүнчү кишиден дагы башкача түшүнөсүң го. Ошол сыяктуу бул хадисти мен аябай көп жолу уккам да. Бирок кече күнү мага бир башкача кирди да. Анан кийин эгер ар бирөөбүз дейт да, бүгүнтөн тарта жөн эле гыйбат кылбай, давай мындай ушул ыйык Рамазан айына баары сөз береличи депчи. Мен бирөө жөнүндө жаман сүйлөбөйм депчи. Болду, бирөө жөнүндө жаман боло, эми аны Алла тааланын өзүнүн иши деп койсоң деле хотя бы да, ага жаман сөз айтпай. Себеби дегенде сенин сооп кылган иштериң эгер гыйбат от болсо, ал сенин сооп иштериң аларга отун болот экен да. Мисалы бүгүн бир күн кечке орозо кармадың, бир күн кечке намаз окудуң, таравихке бардың, буларды кылдың, бирок кечине келип туруп бирөө жөнүндө жаман сөз айтып ушакташып койдуң, ошо кылган иштериң баары тең барып жөн эле ошол отун болуп күйүп кетет экен да, банкрот да. Анан кийин баягы ушул чын эле мындай жөнөкөй элементарный нерселерди бизде базовый нерселер жетишпейт экен да. Бир чоң бир патриот, чоң же бир орусча айтканда богослов же бир эме болуудан да эң биринчи бир жылмаюу деген сүннөттөрдү, адамга жакшы мамиле кылуу, жылуу сөз айтуу, көңүлүн карап коюу, негизи эле жүрүмүңдө баягы жумшак мүнөздүү болуу,
аялыңа, балдарыңа, ата энеңе жөн эле бир жакшы адам болуу өзү эле бул чоң жумуш экен да. Ушулардан эле баштасак да, элементарный нерселерденчи. Менимче биздин коом, биздин азыркы баягы общество ар кандай мнениялар бар, ар кандай көз караштар, ушул ар кандай түшүнүктөр. Ошон үчүн менимче бул баардык нерсеге мындай тегиз кете турган баягы сүннөттөр болуш керек. Менимче ушуларды базовый, бирок аябай важный сүннөттөр деп ойлойм да. Өзү бир жакшы мындай кандай десем бир формула бар экен да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар менен мамиле кылганда ошо жашооңдо ар кандай адам болушу мүмкүн, гаи болушу мүмкүн, доктор болушу мүмкүн же башка түрдүү адамдар. Ошол адам плюс-минус мындай сен кандай мамиле кылганыңды билет, сезет экен да, мындай эч кандайчы. Бирок сен ошол ойлогонунан, сезген, анан күткөнүнөн 10% жакшыраак мамиле кылып койушуң керек экен да. Ошол киши күткөндөн 10% эле жакшыраак мамиле кылып кой, болду. Ошол эң жакшы формула ошол. Ошол жетиштүү. Өтө аша чаппа, 10% эле ошондон баштай бер. Анан мен мурда ойлочумун да, Нур-Султан ушул түрдүү мындай айтканда варианттар болсо, эң кыйынын тандачумун да. Ушуну аткарайын депчи. Бирок көрсө пайгамбарыбыз андай кылган эмес экен. Эң жеңилин тандаган экен. Эң жеңилин тандаган экен. Анан кийин ошону билип үйрөнгөндөн кийин мен да эң жеңилин тандай баштадым. Ушул бүт варианттар болсо ушул жеңилирээкин тандайм. Анан байкасам ошол иш жакшы болот да. Себебибиз мындай адамбыз, мындай айтканда алсызбыз, кемчиликтерибиз бар. Ушундан дагы бир ырчыларга байланыштуу нерсени ойлой берем да. Ырчылардын жана хиттырлары чыгат го. Анан кийин азайып баштайт да баягы хит болгондуулугу. Анан ошондо биринчи хиттыры чыкканда 100% бүт жана потенциалын колдонуп туруп берип баштайт экен да. Анан кийин уже немелери 98, 60 анан ошон үчүн хит болгон ырдыгы азайып баштайт экен да. Ошон үчүн башында мындай 60тан баштап туруп 100-дей кетсе көпкө хит болчу да экен да ырларын эмес. Мындай жеңилирээктен баштап туруп. Кимге айтылды болду экен. Кимге көбүрөөк ырлар жазылат. Баарында эле ушундай го деп ойлойм да, жеке эле ырчылыкта эмес, бүтүндөй эле Негизи акындарда да бир нерсе бар да деп ойлойм. Мисалы акынчылыкта деле мисалы үчүн ошо акындардын деле гүлдөгөн өзүнүн доору болот да. Бир 35 жашка чейин жазуучулардыкы деле, мисалы устаздардыкы деле, бир учурлар болот. Анан ошол учурларды сиз айткандай мындай тамаданыкы деле бир моментти кичинекейден баштап ошону чоңойтуп кетсе узакка чуркайт экен да. А кээде эң чоңунан алып туруп ошол момент 1 жыл 2 жыл болот экен да, андан кийин азайып кетип калат экен. Ооба, биз чындыгында жашоодо көп нерсеге мындай билбейм, бизде ушул кыргыз элибизде мага жат көрүнгөн көп нерселер бар да. Анан өзгөчө биз мындай той секторда, ошол сферада көп жүрөбүз сиздер менен. Көп байкалат, кээ бир адамдар ушул эл эмне дейт. Мисалы үчүн буларда ушундай, булардан кем калбайын деп мындай күчү жетпеген нерселерди кылып көрсөткөнгө. Ошол нерсе кереги жок деп ойлойм. Такыр кээде мисалы үчүн мага чалат, кээдечи Ошко чалат, айтат Ошко келип бериңизчи. Мен айтам, Бишкекте баа мындай, Ошко баа мындай, Ошко кымбатыраак депчи. Эми себеби ал учасың, келесиң, түшү көбүрөөк депчи, бир күнүң кетет депчи. Мен биякта кечинде эле барып коем депчи. Айтат, байке дейт, бир аз тыйыныбыз жетпей атат эле. Мен айтам, бир тууган, андай кылбай эле койчу. Өзүм чалып, вроде он меня заказывает, но я его сам отговариваю, да. Я говорю, бир тууганым, андай акчаңды коротпой эле кой. Андан көрө ал мага берчү акчаңы, келинчегиңе бир нерсе алып берип койчу, апаңа бир нерсе алып берип кой. Той бат эле өтөт. Оштун өзүндө аябай сонун алып барган акелерибиз бар, бир туугандарыбыз бар депчи. Тойго өтө көп мындай акцент кылба депчи. Мындай өтөт, бул келет, кетет. Сен жашоо шартыңа кара. Негизи свадьбаны аябай күтүп туруп, свадьбаң бүтүп калгандан бүттү деп каласың го. Все что ли депчи. Мындай эмне болуп бүткөнүн эле билбей каласың го. Ошол сыяктуу как будто бир чоң мероприятие болчу деп. Концертиң деле 1 ай 2 ай бою даярданасың, 2 саатта концертиң бүтүп калат. Бүткөндөн кийин концертиң бүтүп калды деп өзүң таң калып каласың. Менимче жашоо деле ушундай болуш керек да. Баягы жашоодо ушул бир сырткы атрибуттарга, көрүнүшкө көбүрөөк мамиле кылып, бирок ички жашооңдун качествосуна маани бербей, баягы көрүнгөн нерсе сиз айткандай жеңил да. А вот ички дүйнө адам канчалык бактылуу, мисалы кээ бир адамдар бар, вроде баары бар да.
бар. Акчасы дагы, машинеси дагы, үйү дагы, ашыгы менен. Бирок бир жүрөгү, бир көңүлү ачка, көңүлү бир жакыр да. Мындай жардам сураган абалда да даже. Анан кийин кээ бир досторум бар, зарплатасы 20 000 сом, 30 000ге чейин, бирок шернелерге как положено чыгарат мындай. Көрүшкөндө как положено кошот. Анан кийин Алла таалам ушуна бир береке карыз берип коет го башкаларга. Карызга берип коет. Анан үй бүлөсүнө келсең, бактылуу бала да, жашоосунда бактылуу да. Менимче баягы бир адам бай болушу мүмкүн, бирок ошол эле убакта жакыр болушу мүмкүн экен да. Бир адам кедей болушу мүмкүн, ошол убакта эле бай болушу мүмкүн экен да. Анан кийин ушул сырткы көрүнүштөргө эмес, көбүрөөк жашоосунун качествосуна, жана Нурсултан байкебиз передачанын башында эфирден тышкары айтып калды го эме деп. Негизи быть в моменте депчи. Ошол убакта үйүңдөсүңбү, үй бүлөң менен болуп, үйүңдө болуп, эртеңки бүрсүңкү, андан кийинки проблемаларыңды ойлонуп жүрөрсөң, чын эле азыр балаң келип алдында отурганында ошонун жытын жыттап, балаңдын көзүн карап, карегин карап, ошого бир маани бербей калабыз го. Ойноп атканда деле мындай чисто эми ойноп коеюн деген ойдо эмес, а вот просто балаң менен кошулуп ойноп койсоң деле ага эсинде калат болуш керек да. Анан ошо биз көпчүлүк нерсени жана өткөн убакыт менен алдыга таштап салганыбыздан дагы бир эмеде жашоосунун качествосу бузулуп калгандай да. Меники лично ошондой да. Мисалы кээде болуп калат, бүгүн кечинде мисалы бир выступление болсо, ошонун бир важный выступление болуп калса, ага чейинки убактым меники эмне болуп өткөнү белгисиз болуп калат да. Күтүү менен өтүп кетет да. Эртең же 2 жумадан концерт болсо, ага чейинки жашоом бир жөн эле бир ошого чейинки эле убакыт болуп калат да. Бирок мисалы ага чейин үй бүлө менен тамак жейсиң, обед жейсиң, ужин жейсиң, балдарыңды садикке алып барасың, алып келесиң, досторуң менен көрүшөсүң, отурасың. Вроде эме, бирок бир өзүң башка жерде жүрөсүң да. Ошон үчүн баягы убакыттын кичинекей кезинде убакыт аябай узун сезилип, кийин чоңойгон сайын убакыт бат өткөн себеби адам эме жана впечатлительность жок болуп калат экен да. Ошол сыяктуу деле баягы ар бир нерсени байкебиз айтты го. Ошол в моменте болуп, мисалы азыр сонун убакыт Денис Устасов менен мен чын айтсам көптөн бери көрүшө элек болчумун. Акбар байке менен көрүшүп жүрөбүз, бирок мондай сонун сүйүктүү байкелер менен бир жакшы сөздөр сүйлөп, азыркы учурдан деле бир ырахат алсак болот да. Ошо неге Жанагы кичинекей кезде айтпадыңызбы? Мен дагы аябай кызыгып көрдүм да. Себеби биз кичинекей кезибизде убактыбыздын бир кенен берекелүү болушунун түздөн түз себеби мындай экен: адам көп нерсени билбейт, тааныбайт экен да. Анан күнүгө жаңы нерсе үйрөнө баштайт экен. Күнүгө жаңы нерсе үйрөнө баштаган үчүн ал убакыт узунураак сезилет экен. Мисалы үчүн биз чет өлкөгө барганда дагы 3 күн жашадың, бирок бир 7 күн жүргөндөй сезилет да. Ошо себеби жаңы нерсе көрүп атасың, кызыктуу болуп атат, жаңы нерсе үйрөнүп атасың, мындай процесс узунураак болуп атат да. Рутинада жашаганыбыз үчүн күнүгө садикке барабыз, кайра келебиз, анан 1-2 иштерибизди аткарабыз, анан кечки ирет, анан чай ичебиз, кайра Инстаграм чукабыз. Кайталанганы үчүн биз ошол убакыттар мындай бат-бат эле өтүп кеткендей сезилет да. Көрсөң анын жош аякта экен. Кичинекей бала дагы баягы балдардан сабак алгыла дейт го. Биринчиси балдарды карасаңар дейт, ар дайым бир нерсе менен алек дейт да, мындай жөн отурбайт го балачы. Биз жөн эле отуруп кое беребиз го, мынтип же отуруп жаткан боюнча, мисалы телефонду кармаган боюнча. Бала бир 5 мүнөт телефон кармаш мүмкүн, андан 5 мүнөт наркы бөлмөгө кирип ойынчугун карап, кайра 2 мүнөттөн кийин бул жакка чыгып, мындай деле тынбайт го эртеден кечкечи. Ошону үйрөнүшүңөр керек дейт экен да чоңдор. Экинчиси болсо бала таң калганды. Мисалы бала аябай бардык нерсеге мындай чын дили менен таң калат го. Ошол нерсени дагы мындай өзүбүзгө алышыбыз керек экен да, мындай таң кала билүү. Биз мындай таң калып атсак дагы көргөм деп мындай сыр бербей элечи. Чоң бир корабль же ушундай нерселерди көрсөтүп, мен мисалы келинчегимди тааныбастыр эми, кудай. Кудай өзү кечирсин дейт. Нью-Йоркко барып калдык эми, ал баягы биздин балабыз 2 жашта болуп, биякта кичинекей болуп, бияктан кетип атканда жакшы болчу. Биз учуп тияка барган чакта үйдөн ангина болуп калыптыр да. Тамак ооруп, кичине темиртип алып, ошого ойлонуп өрүп эметти, бирок канча дагы мындай Манхэттенде прям Таймс Сквердин жанында жүрөбүз.
мен биринчи жолу просто өзүм көргөндө вау дегем да. Анан ошол келинчегим ушундай эмоцияларды реакция күткөм да. күткөнсүз. Десем ал мындай карап эле мынтип койгон да, анан кийин мындай ичимен ойлоп койгом, мындай эме болуп анан көрсө баягы балага эметип атканда, анан кийин сүрөттөрдү карап өзү айтат да, мен ушул жерлерге барып мен мындай бардым беле депчи. Анан кийин ошол сыяктуу баягы учурунда бир таң калып, учурунда бир жакшы эмоция берип калбасаң, жана мындай глубинный памятьке кетпей калат окшойт да. Эми эне мээрими ал баланы ойлоп, баланы ойлоп, ал балаңыз деле ойлоп аткан негизи жакшы Эненин ою бала, эненин ою балада болчу да. Бул просто технично мактап кеттим да. Мактанып кеттим окшойт. Грамотно, Тамаша. келинчектерибизге көз тийбесин эми. Жакшы кишилер менен аябай сыймыктанып койгом кээде, сен жакшы кишисиң, азаматсың депчи. Жакшы кээде көп нерсе үйрөтүп коет, тип аябай кээде көп мындай ушундай бир суроо берет, жооп бере албай анан дейсиң да. Мен дайыма айтып берем да, ушу математика, физикаларды жакшы окуй алчу эмесмин да. Ошо мен үйлөнсөм, ушу математикаларды жакшы билген кызга үйлөнөм деп ойлой берчүмүн да. Себеби балам келип ушуну ата чыгарып бериңизчи, үйрөтүп бериңизчи десе, мындай ушу келинчегим үйрөтүп койсун деп. Анан көз тийбесин. Бирок келинчегим азыр мындай балабызга кээде тамга таанытып, бир эки сандарды үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан ал мага түртөт да. Барып үйрөтүп көрчү депчи. Анан ойлоп мен айтам, мен сени атайын тандагам. Ушул маселелер наоборот сен чеч депчи. 8 класс иним келип, математиканы кандай болуп атат деп отуруп чыгарайын десем, что-то чыгара албайм да. Эстен да чыгып калганбы деп. Негизинен элечи мындай карасам аябай Башкача сандар. Башкача эле көрдүм да. Мен өттүк беле деген ойго келипчи. Ошол айтмакчы, негизи үйдө мугалим эне экен да, в любом случае. Келинчектерибиз ушу балдарыбыз тарбиялайт. Балдарыбыз биздин балдарыбыз дагы биздин үй бүлөбүздүн күзгүсү, коомчулукка болгон күзгүсү. Иншалла балдарыбыз жакшы тарбия алып чоңойсун буюрса. Убактыбыз бир берекелүү жакшы болду. Иншалла сиздерге да чоң рахмат. Биздин атайын өнөктөштөрдөн Омар байке, Акбар байке, сиздерге чоң рахмат. Додо пицца өзүнүн бир ушул эфирге болгон бир ыраазычылыгы бар. Сиздерге ушул белек. Биздин жакшы көргөн пиццерия турбайбы? Рахмат. Эстеликке ушул халал пиццалар көз тийбесин. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Негизи Нурсултан байкебиз, ошо Денис устаздарыбыз менен көп эле көрүшүп жүрүп, анан убакыт сааты ушул бүгүнкү күнгө келип туруп, бирок ошо проектиңиздерге чын жүрөкчөн ийгилик каалайбыз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Денис устаз айткандай ачык адам жок азыр. Балким көкүрөгү ачык адамдар көп. Биз балким тойгуза албастырбыз, бирок биздин кээ бир жашообуздагы бир мисалдардан улам келген коноктордун, сиздердин устаздардын сөзүнүн артынан балким коомчулукка ар ким өзүнүн кыла алышынча жакшылыктарды, жакшы бир ишти баштап атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, итиңиздер чөп жесин. Рахмат. Бул проектибизде ар бир адам өзүнүн билимине, дүйнө таанымына, өзүнүн жүрөгүнө же көз карашына жараша башкача сабак алат. Ар ким өзүнүн даражасында сабагын алат буюрса. Ошол эгер бир адамга биз бир пайдалуу боло турган болсок, биз бактылуубуз буюрса. Ошол жалпы командабызга да рахмат иншалла. Мен да бир рахмат айткым келип атат сиздерге. Биринчи жолу мен негизи подкастка келдим ушундай. Буга чейин көптөрүн көрүп, анан кээде ойлоп койчумун мындай. Качан мени чакырат? Жок, кээде ойлоп койчумун мындай. Кантип ушинтип тажабай отуруп сүйлөшө беришет депчи. Улам мындай тема ачып эле анан кубалап кете берет го мындай. Анан бир моментте эле бүтүрүп коюшат го, болду депчи. Анан келип эмнени сүйлөшөбүз деп ойлогом, көрсө Омар байке жакшы жемдер таштап берет экен, мындай өзүң кантип ачылып кеткениңди билбей калат экенсиң. Сиз устаздарга, Нурсултан байке рахмат айттыңыз, мен сизге рахмат айтып койгум келип атат. Негизи мен да анда байкебизге рахмат айтып коеюн. Себеби дегенде көпчүлүк адам ырдап аткан адамды ойлоп, бул ыр ушунуку деп ойлоп калат да. Бүгүнкү күндө баягы негизи акыркы жылдары эми балким мен өзүм билбей жаткандармын, бирок жаштардын купулуна көңүлүнө толуп аткандар менимче аз. Ошо менимче бир баягы ошо бир колдун
менен санаса болот го дейм. Бирок сап башында ушу Акбар байкебиз болуш керек. Себеби дегенде мекеним сага келдим деген укканда мен бул кишини ага чейин көрүп эле жүргөм. Ушул киши жаздыбы деп аябай таң калгам. Ишенбей кеттиңизби? Ишенбей кеткем да, себеби дегенде мисалы ырды жазганда бул эми кантип ушундай сөздөрдү ойлонду депчи. Көрсө бул дагы бир баягы чоң кудайдан берилген талант экен. Денис байке, бир өзгөчөлүк биз буюрса сизге мындай фон коюп коебуз. Мекеним сага келдим, бир окуп берип койбойсузбу, ошо менен жыйынтап коелу. Сонун да. Эфирим сага келдим деппи? Жалпы мекендештер үчүн арналат анда. Мекеним сага келдим. Алоолонгон отуңа күйүш үчүн. Азабыңды түбүнөн билиш үчүн. Жетпесем да баркыңа чанып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Эх, Кыргызстан, мен сен деп келдим. Жамгырыңа чыланып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга. Келиш керек, туулуш керек өзүңө ар бир жаран, кыйын күндө кармаган туу колуна. Эх, Кыргызстан, мен сен деп туулдум. Кычыраган суугуңа тоңуш үчүн, кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Канчалаган душманды баскандырсың, кайгы ээрчитип санаага баткандырсың, сен деп билем миллион мендей жандар, а сен менде Кыргызстан, ала тоо, жап-жалгызсың. Рахмат, чоң рахмат. Залкарлыгын ушул жерден көрсөт. Көз тийбесин иншалла. Сиздерге чоң рахмат.